Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Дастанбек Артысбекович. Өлкөдөгү эпидемиялык кырдаалга карата саламаттык сактоо адистерин берген эксперттик корутундусунун негизинде 15 апрелден 30 апрелге чейин өзгөчө абалды сактоо боюнча чечим кабыл алып, сиздер өзүңүздөр колдоп бергенсиздер. Ошол 15-ден баштап кандай иштер болду жана абал азыр кандай, ушул жөнүндө бир маалымат берип кетсем. 14 апрелде 419 адам ооруга чалдыккан адам болгон. 14 апрелде. Бүгүн 30 апрелге карата 746 адам болду. Же 327 адамга көбөйдү. 17 апрелден 26 апрелге чейин ооруканаларда, стационарда 371 адамга чейин адам дарылануудан өттү. 19 апрелде эң көп адамдын вирус катталган убагы болду, 48, ошол бир күндө 48 болду. Эң көп катталган ошол бир күн болду. 26 апрелден кийин жаңы учурлардын саны да, ооруканада жаткандардын да саны азаюуда. Бүгүн 276 адам стационарда жатат, же болбосо 37% ооруга чалдыккандардын. 462 адам сакайып ооруканадан чыгарылды, же болбосо 62%. Дүйнөдө бир сутка ичинде миңдеген адамдарга жугуп атканы бардыгыбыз тең массалык маалымат каражаттары аркылуу угуп көрүп атабыз. Биз коңшу жана өнөктөш өлкөлөрдөгү кырдаалды анализдеп, өлкө ичиндеги абалды тыкыр көз салып атабыз. 29 апрелге карата дүйнө жүзүндө бүгүн 3.117.756 адам болду. Анын ичинен 217.212 адамы каза болду. Оорунун эпидемиясынын күч алуусу улам бир мамлекеттен экинчи мамлекетке көчүп атканын көрүп атасыздар. Кээ бир мамлекеттерге токтолуп кетсем, АКШда бүгүн 1.035.000 адам, анын ичинен 59.266 адам каза болду. Испанияда 236.199 адамдын ичинен 23.822 каза болду. Ал эми жакын өнөктөш мамлекеттерде болсо 29 числого Россияда 99.596 адам, анын ичинен 976 каза болду. Казакстанда 3056 адам, анын ичинен 26 каза болду. Өзбекстанда 2000-ге чукулдап, анын ичинен 8 адам каза болду. Арменияда 1932 адам, анын 30 адамы каза болду. Бизде болсо Кыргызстанда мен айткандай 746 адам, ошонун ичинен тилекке каршы 8 адамыбыз каза болду. Ал эми оорунун сырттан киргендиги боюнча жана үй карантиндегилердин обсервациялардын арасынан чыккандыгы боюнча да тенденция учурдагы абалдын контролдо тургандыгын айтып кетер элем. Жалпы 746 бейтаптын ичинен 185-и бул сырттан келди. Биздин жарандарыбызга жугуп келди башка сырттан. Бул 25%-ды түшөт. 561-и өлкө ичинде ушул сырттан келгенден жуккандары, же болсо 75%-ы бул сырттан келгендерден жукту биздин жарандарыбызга. 15 апрелден кийинки учурларга анализ жасасак, обсервацияда жаткандардын ичинен, обсервацияда жаткандарды билесиздер, ошо чет жактан келгендердики бардыгын тең обсервацияга жаткырып атабыз. Ушулардын ичинен 109 адам чыкты. Бул 15-ден кийинки сан. Үй карантинде тургандардан 134 адамдан чыкты. Жана белгисиз ким менен контакт кылганын белгисиз адамдардан ушу 54 адамдан чыкты. 29 январдан тартып үй карантинине 81.135 адам алынды. Бул эми сырттан келгендер, алар менен контакт болгондор. Мурунда айтканбыз, 1-2 категория жана башка дагы ушул контакт болгон адамдардын саны ушу 81.135-ке жетип, анын ичинен 52.738 адам чыгарылды үй карантининен. Азыр мына бүгүнкү күндө үй карантининде 28.397 адам турат. Республика боюнча 224 обсервациялык пункт болсо, анын
4'tü kolданылууда. Ошол обсервациядан 10.845 адам жаткырылган, алардын баары чыгарылып, бүгүнкү күндө 741 адам обсервацияда жатат. Жалпысынан сыртта жүргөн жарандар боюнча 7899 адам жарандарыбыз өлкөгө алынып келди, жарандарыбыз. Анын ичинен 15 апрелден кийин, ушу узарткандан кийин 1567 адам жарандарыбыз алынып келинди, 7 каттам менен. Алардын баары өзүбүздө бар, эми аны кайталап айтпай эле коеюн. Ошол кийинки алып келген адамдардын ичинен 5 адамдан, мынакей Өзбекстандан жана Казакстандан 400 адам бул чек ара посттору менен жөө өтүшкөн. Өзбекстандан 40 адам, Казакстандан 400 адам. Мына ушулардын ичинен да 5 адамга оору чалдыкканы билинип, аларда тастыктадык. Урматтуу депутаттар, коронавирус менен күрөшүүгө жетиштүү күч жана каражаттар тартылган. Жалпысынан бүгүнкү күнү 6000ден ашык медицина кызматкерлери коронавирус менен күрөшүүдө. Анын ичинде 3635 медициналык кызматкер карантин жайларда же болбосо стационардык жайларда кызматтарын өтөп атышат. 9 лабораторияда 63 врачтар, медиктер кызмат кылып атат. Республика боюнча 103 эпидемиологиялык бригада иштеп атат. Алардын эмесинде курамында 414 кызматкерлер бар медициналык. 15 карантиндик санитардык постто 40тан ашык кызматкер ошол жерде өзлөрү чогуу турган адамдар менен иштеп атышат. Үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда 500 врач иштеп атат. Үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун алдында 306 мобилдүү бригада иштеп, 918 кызматкер иштеп атат булардын составында. Ошондой эле бардык региондордо тез жардам системасындагы каражаттар бардыгы тартылган бул оору менен күрөшүү боюнча. Бүт өлкө боюнча 615 блокпост иштеп атат. Анын ичинен 80 бул куралдуу күчтөр менен биргелешкен блокпосттор. Периметрлерде туруп атат, өзүңүздөр да көрүп атсаңыздар керек. Санитардык карантиндик посттор 535. Алардын ичинде областтар аралык 14 пост болду. Ошо санитардык карантиндик посттордо. 115 санитардык карантиндик курчоо посттору болду. Бул жанагыдай калкты жашаган аймактарды курчоо боюнча. Бул сандар эпидемиянын жайылышы менен кээде көрүп атасыздар, күтүлбөгөн жерден башка бир райондон чыгып калып атат. Булардын постторду да кайра уюштуруудагы улам өзгөрүп атат. Муну да сиздерге айтып коюшубуз керек. Жалпысынан күч түзүмдөрүнүн курамында 10.000ден ашык кызматкерлер ооруга каршы күрөшүүгө тартылган. Мындан тышкары жергиликтүү башкаруу органдарыныкы 1279 адам иштеп атат. Вирус менен күрөшүү үчүн республикалык бюджеттен 700 миллион сом бөлдүк. Анын мына 500 миллиону азыркы учурда сарпталып, булардын ичинде саламаттык сактоо министрлигине дарылоо, жеке коргонуучу каражаттарды сатып алуу, дары-дармектерди сатып алуу ушуларга жумшалды 215 миллиону. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине обсервацияны бизде өзгөчө кырдаалдар министрлиги камсыз кылып атат. Обсервацияны камсыздоо, тамак аш, күйүүчү майлар жана башка керектүү каражаттар менен ушул 300 миллион сом бөлүнгөн. Анын баары толук колдонула элек, бирок ошентсе дагы биз өзүбүздүн чечимибизди чыгарганбыз. Күч түзүмдөрүнө блокпосттогулардын ишин толук камсыздоо боюнча транспорт министрлиги, тышкы иштер министрлигине дагы акча каражаттары бөлүнгөн. Бул жерде жарандарды, тыш жакта жүргөн жарандарды алып келүү, аларды ошол жактан өзлөрүнүн маселеси болсо чечип берүү боюнча дагы. Мындан тышкары ветеринария кызматына бөлгөнбүз 3 миллион сомдун тегерегинде. Андан тышкары 27,7 миллион сом областтардагы ыйгарым өкүлдөргө жана райондорго ушул карантинге күрөшүү боюнча дагы акча каражаты жетишпеген жерлерге бөлүп бердик. Ошондой эле 2 депозиттик атайын эсеп ачылды. Анын бири толугу менен саламаттык сактоого жумшалып атат. Комиссия аркылуу өкмөттүн чечими менен түзүлгөн комиссияда урматтуу депутаттарыбыз да комиссияга кирет, өкмөттүн тийиштүү кызматкерлери жана
жарандык коомдордун өкүлдөрү кирип, ошол 135,7 миллион сом түшкөн, ошонун март айына бөлүп берген 38 миллион сомдун тегерегинде болду. Булардын бардыгы тең ушул ооруга каршы күрөшүп аткан жарандарыбызга кошумча айлыгына кошумча акча каражаты катары бөлүп бермек. Мына кечээ дагы мен билишимче комиссиянын отуруму болду. Отурумунда дагы ушу апрель айына бөлүп беребиз деп 95 миллион сомдун тегерегинде бөлүп беришти. Бирок бул жерде дагы бардык каражаттар жетпейт экен. 120 миллиондон ашык акча каражатын республикалык бюджеттен да кошумча берели деп атабыз. Бул жерде дарыгерлерге 46 миң, 40 миңдин тегерегиндеги кошумча акчалар бөлүнүп атат. Мындан тышкары өкмөт эл аралык уюмдар менен дагы сүйлөшүүлөр жүргүзүп, өзгөчө бүткүл дүйнөлүк банк, Азия өнүктүрүү банкы менен да сүйлөшүүлөр жүрүп, кээ бир бөлүктөрүн алып атабыз. Жалпы сүйлөшүүлөрдүн суммасы 56 миллион доллардын тегерегинде. Бардыгы алына элек, кээ бирлердин кагаздары макулдашуулары бүтө элек. Кээ бирлери азыр биздин медицина тармагына керектүү жабдыктарды, дармектерди алганга жардам берип атат. Бул өзгөчө дүйнөлүк банктын каражаттарынан. Эми эң маанилүү болуп аткан ушул ооруну тастыктоо боюнча кандай куралдар, жабдыктар колдонуп атат, бул боюнча айтып коюшум керек деп ойлойм. Эң башкысы жанагы экспресс тест боюнча бардыгыбыз да билип калдык. Жалпысынан 123.070 экспресс тест алынды. Бул жерде өзүбүз да бюджеттик каражаттар менен, эл аралык уюмдардын жардамы менен, жарандарыбыз, бизнесмендер бардыгы болуп сатып бергендер, ушулардын бардыгын алып келип беришти. 123 миң болду булардын тегерегинде. Анын 66.818 экспресс тест колдонулду. Мына бүгүнкү күнү 56.252 тест бар. Буларды дагы күнүгө колдонуп, жарандарыбыздын ден соолугунун акыбалын тастыктап атабыз. Биз жакынкы убакта бул экспресс тестти да сатып алалы дедик. Кечээ дагы коопсуздук кеңеште да айтылды. Бир кененирээк кылып, запаста бир 100 миңден ашык экспресс тест тургандай кылып алып коелу дедик. Анан эң маанилүүсү бул ПЦР тест дейт. Ошо ПЦР тесттерди бул жана ооруну 99% бар же жок деп айта турган тест 82.053 ушундай тест алынды. 30 апрелге карата бүгүн 46.060 тест бар. Колдонулганы 35.993 ПЦР тест колдонулду. Булардын баары тең жана жарандарыбыздын ден соолугунун акыбалын так аткарып, так дааналап берген экспресс тест, ПЦР тест болду. Дагы алалы деп атабыз. Биздин оюбуз боюнча бир 3 айлык запас болуш керек бул боюнча да, ПЦР тест боюнча. Кечээ да тапшырма берилди. Өкмөт тарабынан коопсуздук кеңеши да тапшырма берди. Муну алып запаста кармайлы деп. Эң башкысы анализдер азыр убагында чыгарылат. Башында билесиздер, айтканбыз. Эң башкысы ушул ооруну тастыктай турган лаборатория, реагенттер, жана ПЦР тесттер даяр боло албай, ошого көңүл бөлүнбөй, ал боюнча да мурун айтканбыз. Жооптуу кызматкерлер да жооп берди бул боюнча. Мына ушундай талапты коюп, бүгүнкү күнү эч кандай проблема жок, бардыгы убагында жыйынтыгы чыгарылып берип атат. Эң ашып кетсе ушул бир күнгө жетпейт. Эгер алынган болсо, бир күндүн тегерегинде айтып атабыз ден соолугунун акыбалын. Жекече коргонуучу каражаттар боюнча абдан сын пикирлер айтылып атат. Башында эми билесиздер, дүйнө жүзүндө бардыгы ушул проблемага кабылды. Себеби дегенде бул каражаттын бардыгы тең Кытайда чыгат экен. Кытайда чыгат, же болбосо башкалар чыгарса дагы материалдын баары Кытайдан барат экен. Мына ошондон да проблема болду. Бирок бүгүнкү күнү бардыгы жетиштүү. 30 апрелге карата запастарыбыз. Бир жолку кийилүүчү коргоочу костюмдар. Бүгүнкү күнү 48.592 штук даана бар. Андан тышкары коргоочу костюмдардын экинчиси бул көп жолу колдоно тургандар. Бүгүн 20.666 даана бар. Муну дагы жетиштүү деп ойлойбуз. Респираторлар 83 миңден ашык респираторлар бар. Анан маска боюнча азыр эми кайсы жерге барбасаңыз масканын түрлөрү биринчи убакта ушул жанагыдай алып сатарлык менен кичине жетишпегендиктер болгон. Бүгүн каалаган жерде, каалаган убакта сатып алса да болот.
бирөөлөр жардам берип дагы биздин бизнесмендер демөөрчү болом деген биздин активдүү жарандарыбыз бул боюнча проблеманын баарын чечип беришти. Биз рахмат айтат элек бул боюнча дагы. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду аркылуу жекече коргонуучу ушундай каражаттарды дагы алалы деп 188 миллион сом бөлүнүп берилди. Дагы мынакей азыр тендерлер жүрүп атат. Бардыгын ошо финансылык тартипти бузбай каражаттар менен камсыз кылалы деп биздин жетекчилерибиз иштеп атат. Андан тышкары ЭФИТ фондко жардам бергендер келип атат. Мына Кытай мамлекети адегенде оору менен күрөшүп аткан, азыр бизге жардам бере баштады. Дагы миңдеген ушулар экспресс тесттер, ПЦР тесттин баардыгы ошо Кытайдан дагы келе турган болуп атат. Ал Кытайдан келген мындан тышкары да бизге ошол мамлекеттин өзүнүн чоң бизнесмендери дагы $200.000 чейинки жардамдарды бир эле компания алып келип берди. Булардын баарын тең биз сиздерге толугу менен бардыгын отчетту беребиз. Урматтуу депутаттар, учурдагы көзөмөлдү толук алыш үчүн оору боюнча жана оорунун симптомдору ар кандай өтүп атканын баардыгыбыз билип атабыз. Кээ бир жарандарыбызга ооруга чалдыкканы, бирок симптому боюнча өзүнүн баскан, жүргөн турганы боюнча, ден соолугунун акыбалы боюнча билинбейт. Мына ушундай учурларда абдан кезиштип атат. Мына ошондуктан биз өкмөт республикалык оперативдик штаб баш болуп, дарыгерлерибиздин берген сунушун угуп, биз президентибизге кайрылдык. Коопсуздук кеңеште чечим чыгып, өзгөчө абалды кармап туруу боюнча биз сунушубузду бердик. Себеби дегенде дагы эле коркунуч бар. Булардын баарын эске алып, Коопсуздук кеңеш колдоп берди. Бүгүн эми сиздер дагы мен ойлойм колдоп бересиздер деп ойлоймун. Эң башкысы биздин чоң шаарларда, Ошто жана Бишкекте болуп атат. Бишкекте коркунуч бар. Себеби дегенде ким менен контакт болгонун кээ бирлери билбей калып атат. Ошон үчүн буларды дагы азыр өзгөчө абалды кармап туруу боюнча биз сунушубузду сиздерге бердик. Бирок биз да түшүнүп атабыз, бул экономикадагы өзгөчө элди күнүмдүк жашоосу менен оокат өткөргөн, күнүмдүк тапкан акчасы менен жашаган жарандарыбызды дагы көпкө кармай албайбыз. Ошентсе дагы биз ушу экономиканы параллелдүү түрдө этап менен ушундай жанагыдай үй камагынан тыюу салуудан акырындан бошотолу деп сунушубузду бердик. Бүгүн колдоп берсеңиздер, 1-майдан баштап экономиканын 9-га жакын сектору, анын ичинде ишкерликтер абдан көп. Ошолордун баарына улуксаат берип чыгаралык дедик. 1-майдан баштап чыгара турган болсок, өзгөчө өнөр жай, курулуш жана экономиканы сүйрөп кете турган тармактарды кое берип, анан ага кызмат кылуучу курулуш материалдарын жана башка материалдарды дүң сатуучу бүт системасын, асфальт заводдорду, асфальт чыгаруучу, цемент чыгаруучу заводдорду, жолдорду оңдоо, түзөө, куруу, ушуга окшогон чоң маселелердин баарына улуксаат берели деп чечтик. Буларды эмне үчүн мындай кылып секторлорго бөлгөнүбүздүкүн биз мына Германиянын опытын алдык, тажрыйбасын алып, башкалар дагы экономикасын кое берип атышат. Алар кандай критерийлер менен кое берип атканын баарын эске алып, эң биринчи ушул контакт азыраак секторлорго бири-бири менен санитардык гигиеналык нормаларды жанагындай бири-бири менен болгон аралыкты сактай турган секторлорду биринчи кое берип, 3кө бөлүшүптүр бул жерде. Биз да ошону эске алдык. Андан кийин 11-айда 2-нчи этабын деп атабыз, анан 21-майда 3-нчи этабын деп, андан кийин эми экономиканын баарын жандандырып, толук ишке киргизебиз деген ойдобуз. Бирок эгерде жанагындай эпидемиялык кырдаал өзгөрө турган болсо, дагы сунуш беребиз деген ойдобуз. Бирок биз 1-майдан баштап ушул чечимге туура деген оюбузду айтып атабыз. Мындан тышкары 2-нчи этапта ишти баштайлы деп атабыз. Параллелдүү түрдө. Мен жана айтып кеттим, 306 мобилдүү бригадалар болуп атат. Бул жанагы айылгы штабтардан изилдеп, бардыгын тастыктаган 306 республика боюнча бригада иштеп атат. 29-апрелге карата 127.257 үйдү текшерүүбүз алдыгы. Ар бир адамды, ошол жерде жашап аткан 508.000 адамды текшерип бүттүк. Бүгүн дагы текшеребиз деп. Мына ушулардын баарын тең
кайра тастыктап чыгышыбыз керек. Ал жерде ушул айылгычтактар, шаарлар, өзгөчө Бишкек, Ош, Ат башы деген райондорубуздун баардыгы кирет. Ошолорду изилдеп атып, мынакей 508 миң адамдын ичинен 35 адам ооруга чалдыкканын таптык. Өздөрү билбейт кимден жуктурганын кээ бирлеричи. Мына булардын баарын тең биз ушул жалпы анализге алып анан кийин тастыктай турган методко келип атабыз биз. Жалпысынан 114 калктуу пункт текшерүүгө алына турган болду. Мунун баары тең ушу өзүбүздүн дарыгерлердин айткан сунушу менен. Ошондуктан биз 30-сында бүтө турган өзгөчө абал режимин дагы 10 күнгө узартып берүүңүздөрдү сурандык. Биздин сунушубуз боюнча эгерде ушу колдоо тапсак 10 май 24 саат 24:00 чейин ушул өзгөчө абалды кармашыбыз керек. Бул кайсы пункттарда? Бул Бишкекте сөзсүз, Ош шаарында, Жалал-Абад шаарында, анан Ат башы районунда. Анан мурун кирген Ноокат, Сузак, Кара Суу, Нарын шаарларынын өзгөчө абалды алып, ал жерге өзгөчө кырдаал калсын дедик. Булардын баары тең өзгөчө абал кирбеген калктуу конуштардын баардыгында өзгөчө кырдаал сакталыш керек. Бизде дагы эле коркунучтар бар. Область менен областка, район менен районго каттаган жарандарыбыздын кыймылын баары бир биз көзөмөлгө алышыбыз керек. Өзгөчө область менен областтыкы. Себеби дегенде бир областта көбүрөөк болуп атат, экинчи областыбыз таза, билесиздер, кээ бир областка биз андай оору чыга элек. Ошолордун баарына жайылтып албаш үчүн булардын баары тең ушундай өзгөчө кырдаал менен иштесек дагы ушу өзгөчө абалга жакындашкан режимди кармап, иш-чараларды ошону менен улантырышыбыз керек деп ойлойм. Жана мен айтып кеткен ишкердикти кой берүү боюнча бизнес менен же болбосо Германиянын методу да. Бизнес для бизнеса, бизнес колдонуучулар үчүн, бизнес для пользователя, бизнес керектөөчүлөр үчүн деп 3кө бөлүп чыгардык. Ошон үчүн биз жанагы 3 этап менен кой беребиз деп атканыбыз ушу болуп атат. Мына биринчи этапта бизде 20 миңге чейин ишкердик чыгат, субъект. Анын ичинде бир 130 миңге жакын жарандарыбыз иштей турган. Биринчи майдан баштап дегенибиз. Булардын баардыгына тең сөзсүз түрдө санитардык эпидемиялык дарыгерлердин берген талабын аткара турган шартты түзүп, өзүбүз да көзөмөлдөп, көп учурларда барып текшерип, кандай шартта иштеп атат. Анан өзгөчө ушул субъектлердин өзлөрүнүн жетекчилери санитардык нормаларды сактаганга, жанагыдай маскалар менен санитардык нормаларды жанагыдай обработка кылуучу, заттар менен камсыз кылуучу бүт жоопкерчиликти жеке ишкерлердин жетекчилери, бизнесмендер өзүнүн мойнуна алыш керек деп. Эгерде тартип бузула турган болсо, биздин жана жоруктар кодекси боюнча алардын баарын тартипке чакырышыбыз керек. Себеби дегенде бир коллективде 300 адам иштесе, андан бирөө чыкса, значит 300-үн тең ар кандай себептен менен биз же карантинге, же обсервацияга алышыбыз керек. Булардын баары тең мамлекетке, элибизге күч, чыгымды алып келүүчү иш-чаралар болот. Ошон үчүн биз сөзсүз түрдө мойнуна алып өзүнүн бизнесин кой берип аткан, жандандырып аткан жетекчилерге биз салалы деп атабыз. Урматтуу депутаттар, билесиздер, башында кыйынчылыктар болду. Азыр эми бул вирустун илимий жактан изилдене элеги, вакцинанын жоктугу абдан бизге коркунуч алып келип атат. Мына ошондуктан мындай көрүнүштөрдү өнүккөн мамлекеттер дагы бизден дагы катуу чараларды көрүп атканын көрүп атасыздар. Мен ойлойм, ушул коопсуздук кеңеште 27 январда кабыл алып, эң биринчилерден болуп чек арабызды көзөмөлдөп, авиакаттамдарды кыскартып, жарандарыбыздын кыймыл аракетин кыскарткандан мен ойлойм бүгүнкү көрүнүш Кудай жалгап башка мамлекеттерге салыштырмалуу биздики Кудайга шүгүр деп айтсак болот. Мына мен келтирип кеттим. Биздин өнөктөш болгон Арменияда 3 миллион калк болсо, ошонун 30-у каза болуп, 2 миңге жакыны ооруга чалдыгып отурат. Булардын баары тең ушул убагында сиздер колдоп, президентибиз өзү демилгесин көтөрүп,
өкмөткө ушундай иш-чараларга аткарууга шарт түзүп бергениңиздер үчүн ушундай көрсөткүч бар. Бирок бул мактаныч эмес, оорубуз аз деп. Бирок ошентсе дагы бул оорунун илдетин жоюу, алардын анализин чыгаруу, вакцина табылмайын, бул коркунуч баары бир сакталат. Бир эл аралык изилдөө болуптур. 10 000 адамга канча оорулук туш келип атат мамлекеттерде. Туркияда 15 адам, 10 000 адамга. Швеция менен Германияда 19 адам экен. АКШда 35 адам. Италияда 35 адам, Испанияда 50 адам туш келип атат. Биздин өнөктөштөр боюнча Казакстан менен Азербайжанда 2 адам, Украинада 3 адам, Арменияда 7 адам, Россияда 7 адам, Эстония менен Белоруссияда 13 адам келип атат. Кыргызстанда 1 адам. Өзбекстанда 1 адам, Кыргызстанда 1 адам болуп атат. Мына ушул азыркы абалыбызды биз мындан төмөндөтпөй, жакшылап кармап, оору менен жалпы баарыбыз күрөшүшүбүз керек деген ойдомун. Мындан тышкары Польшадан жана Кытайдан дарыгерлер келди. Аны биз жакшы кабыл алып, ошол оору менен күрөшкөн Польшадагы дарыгерлер өзлөрү Италияга, Испанияга барган дарыгерлер. Евро комиссиянын чечими менен барып, ошол жерден тажрыйба алып, ошол жерде практикалык өзлөрү оору менен күрөшүп келгендер. Кытайдыкын болсо билесиздер, баардыгы келип, биздин эми шартыбызды түшүнүшөт, бирок ошентсе да биздин дарыгерлердин иштегени, биздин кабыл алып аткан чечимдер, ушулардын баардыгы тең ушу дүйнөдө кабыл алып аткан алдыңкы ыкмаларга туш келет деп өзлөрүнүн баасын берип кетти. Бирок бул да мактаныч эмес. Муну да күчөтүп, дарыгерлердин бардык проблемасын чечишибиз керек деп ойлойм. Жана мен угуп отуруп, материалдык резервтер боюнча суроолор болду сиздерде. Мен ошолорго дагы токтолуп кетейин. Калкты социалдык колдоо, азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо иштери жүргүзүлүп, бүгүнкү күндө калктын аярлуу катмарын аз камсыз болгон жарандарыбызга өкмөт тарабынан кандай иш-чаралар колдонулду? Республикалык бюджеттин эсебинен 200 миллион сом бөлдүк. Мындан тышкары билесиздер, өзүңүздөр 400 миллион сом ушул ун менен камсыз болуу боюнча кредит катары 2 банкка бергенбиз, АЭЛ жана РСК банкка. Алар боюнча да кээ бир ишкерлерибиз алып, өзлөрүнүн ун чыгарган ишканаларын иштетип, элибизди ун менен, ун азыктары менен камсыз кылып атат. Ошол менен катар биз материалдык резервтен 6000 тонна унду региондорго аярлуу катмарларга жеткирдик. Ар бир үй бүлөгө бир мүчөктөн кем эмес. Кээ бир жерлерде болду эми азыраак кылгандар. Себеби дегенде кээ бирлери ыймандуулар ундун кереги жок деп, биздин кошуналарыбыз унга муктажыраак, балдары көп, саны көп деп ошолорго бергиле деп албаган учурлар болду. Бирок жалпысынан баардыгына жеткирүүгө аракет кылдык. Эми кээ бирлери балким укпай, көрбөй, билбей калышы мүмкүн, бирок азыр дагы запастар бар. Ар бир райондун акими, айыл өкмөт, шаардын мэрлери, өкмөттө чоң республикалык штаб түзүлгөн. Ал жерде социалдык коргоо, социалдык өнүктүрүү боюнча министрибиз, жаштар министри жана маданият министри, ушулардын баардыгы анан өкмөттүн аппарат жетекчиси баш болуп, чоң штаб түзүп, адрестүү, даректүү түрдө ушул социалдык өнүктүрүү министрлигинин базасындагы эң биринчи 96 000 үй бүлөгө бирден мүчөк un жеткирдик. Андан тышкары 500 сомдон 800 сомго чейин ар кандай азык-түлүктүн түрү менен жанагыдай азык-түлүк пакетин жеткирип аттык. Анан азыркысы дагы баардыгын санап көрсөк 439 000 үй бүлөгө жетиптир. Мындан тышкары мына араңыз сиздер отурасыздар, сиздер жеткиргенди бизде учетто болгон жок. Кээ бириңиздер айтпай, көргөзбөй, атыңыздарды чыгарбай, алып барып өзүңүздөр барып камсыз кылып атканыңыздарды, бирок биз элдер баары айтып атты. Бизнесмендер да ошондой кылып атты. Атымды чыгарбай эле коеюн, бирок мен жеткирем деп 100 тонна, 50 тонна, миңдеген пакеттерди, продуктовый пакеттерди жеткиргендер дагы эле уланып атат. Мен ошон үчүн мен дагы ыраазычылыкты билдирип кетмек элем. Элибиздин уучу кур эмес экен дегенди. Мындан тышкары азыр эми өкмөт оору менен күрөшүүдөн тышкары кризистик, финансылык, экономикалык кризис менен кантип чыгабыз, биздин экономиканы кантип жандандырабыз деп иштерди жүргүзүп атабыз. Биринчи этапты болсо сиздер өзүңүздөр колдоп бердиңиздер.
ишкерликтин отчету, салыктарды, кредиттерди төгүү боюнча убактыгын жылдырып бердиңиздер. Экинчи этап боюнча биздин оюбуз боюнча арзан, узак мөөнөткө колдоно турган каражаттардын булагы боюнча. Мына баягы Асыранжиев Эркин Шапшидинов прессага айтты, 14 миллиард сомдун тегерегиндеги булагды таптык деп. Бул туура. Мен ойлойм бул аз. Мындан да көбүрөөк, эки эсе кылып колдон келсе ушундай көбүрөөк акча каражатты узак мөөнөттүү арзан кылып ишкерлерибизге, жарандарыбызга берүүгө биз иштеп атабыз азыр. Бул бири, экинчиси бюджетке сөзсүз түрдө азыр зыян келип атат. 1 миллиондон ашык жарандарыбыз азыр жумуш жок. Жумушун токтотуп, убактылуу токтотуп отурат. Булардын дагы кайра чыкканда бизнестин өзүнүн философиясын өзгөртөт. Бизнестин ар кандай түрлөрүн кээ бири жабылат, кээ бири ачылат. Ушулардын баарына анализ кылып отурабыз азыр. Ана мен ойлойм, негизи экономиканын токтогону апрель айы болду. Апрель айы. 25 апрелде өзгөчө абал киргенден баштап, андан 22 мартта, 25 марттагы. Андан мурдураак 22 мартта өзгөчө кырдаал киргенден бери көбү токтоду. Ошон үчүн биз сиздерге да айтып кетерлик, толук анализди май айында чыгарабыз. Себеби дегенде канчасы токтоду, кандай боло турган болду деп ушу май айында чыгарабыз. Ошон үчүн бир аз күтүп турсаңыздар, биз жакын арада şu бизнестин өзүнүн акыбалы, экономикага кандай иш-чараларды колдонобуз, бул бир. Экинчиси бюджет боюнча чоң иш жүрүп атат. Башында айтканбыз 30 миллиардтын тегерегиндеги акча каражаты түшпөйт деп. Бул кыйынчылыктар менен өзгөчө биздин экспорт менен, импорт менен иштеген компанияларыбыздын баары азыр токтоду. Мына Кытай менен азыр эми жаңыдан жанданып келатат. Бирок ошентсе дагы бу дагы бизге абдан чоң зыянды алып келип атат. 30 миллиардтын тегерегиндеги түшпөй турган каражаттардын булактары боюнча урматтуу президентибиз эл аралык донорлор менен сүйлөшүп, өкмөт, каржы министрлиги, экономика министрлиги жана башка адистерибиз барып сүйлөшүп, азыр 456 миллион доллардын сүйлөшүүлөрдүн дээрлиги бүтүп калды. Ал биринчиси эл аралык валюта фонду 240 миллион доллар. Азия өнүктүрүү фонду 100 миллион доллардын тегереги. Евразиялык стратегиялык өнүктүрүү фонду 100 миллион доллардын тегерегинде жана башка 20 миллион, 15 миллион доллар беребиз деген эл аралык финансылык уюмдар бар. Мунун баарын тең ошо жана биздин бюджетибизге түшпөй калган акча каражаттардын ордун толтуруп, социалдык маселелердин баарын толугу менен аткарып, өзүбүзгө койгон пландардын баарын аткарганга биз мүмкүнчүлүк түзөлү деп атабыз. Мына ушул каражаттардан дагы жанагы ишкерликке сөзсүз түрдө бөлөбүз деген ойдобуз. Ал канча болот, аны антикризистик бюджетти алып келип сиздерге талкуулаганда сиздердин өзүңүздөрдүн оюңуздар болот деп ойлойм. Ошондо дагы ачык айкын айталы. Мына ушундай иштер жүрүп атат. Жалпысынан азыр керектөөчү рынокто, базарларда эч кандай товарларга ашыкча суроо талап же болбосо дефицит жок. Баардык товарлар менен толук. Кээ бир алыстан келген товарлардан анча-мынча үзгүлтүк болушу мүмкүн. Баалардан бир аз өсүү болду. Эми ал көбү биздин өзүбүздүн мамлекетибиз импорт менен иштеп калган мамлекет. Ошол жактан нефтинин, газдын баасы түшкөндө көбү мисалы өзлөрүнүн бааларын көтөрдү. Мына un боюнча деле чын аяк үчүн айтат болуш керек. 1 тонна унга, 1 тонна буудайга канча баа көтөрүлдү. Bir 7-8-10%га чейин көтөрүлгөндөр болду, бирок негизги эл керектөөчү товарларды мына баарлап кармап калганга биз иш-чараларды көрүп, биз мен ойлойм жетиштүү бир деңгээлде кармап атабыз. Дефицит жок. Кант, un бардыгы тең азыр мамлекетте бар. Өзүбүз каалаган учурда каалаган жерге жеткирип берсек болот. Мындан тышкары эми 2-1 туган мамлекеттен дагы азыр жардам келип атат. Өзбекстандан келди, 1000 тонна un келди. Медициналык дары-дармектер, жанагындай жабдыктардан алдык. Казакстан азыр 5000 тонна un жардам берип атат. Биринчи партиясы келди, 2 күн болду. 1000 тоннасы келди, 5000 тонна un. Мына ушулардын баардыгы тең ушул сиздер менен макулдаштырып, элибиздин социалдык жана күнүмдүк турмушун мындай тийиштүү деңгээлде кармап турганга мүмкүнчүлүк болот деген ойдомун.